Салам достор, видеону баштаардан мурун каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Анда биз баштадык. Эң фантастикалуу качуулар, телевидение жана кинематография качкындарды өтө чоң бийиктикке алып чыкты. Бизге өлүмгө өкүм кылынган качкындарды көрүү аябай жагат, бирок чыныгы жашоодо дагы ушундайбы? Чыныгы түрмөдөн качып чыгуу, анын коргонуу системасын бузуп өтүү өтө кыйын, бирок башка бирөөлөргө ийгилик күлүп карайт. Сиздерге Йоша Шираторини тааныштырам. Ага эч кандай түрмө тоскоол боло албайт. Бул жапон качкыны өтө көп камералардан качкандыгынан дүйнөдө туткундукту андан дагы жаман көрө турган адам болбосо керек деп ойлойсуз. Йоши түрмө корукчуларын абаксытып 4 жолу түрмөдөн качып чыккан. Йошини адам өлтүрүү жана талоончулук үчүн түрмөгө тыгышкан. Ал эң алгач Алмори түрмөсүнө түштү. 3 жылдан кийин ал кишенин чечип, качып чыгууну ийгиликтүү ишке ашырды. Бирок тез арада колго түштү. Аны Окито түрмөсүнө жөнөтүштү. Бирок Йоши тубалга өрмөлөп чыгып, вентиляция шахтасына кирип качып кетти. Аны дагы тутуп алышты жана бул жолу Жапон Алькатрасы Абашари түрмөсүнө жөнөтүштү. Бул жерге эң коркунучтуу кылмышкерлер алынып келинет, бирок бул жер дагы Йошини токтотуп кала алган жок. Ал ар күнү ага берилген шорпону темир тосмолоруна куюп, металлды бошотууга аракет кылат эле. 1944-жылы 25-августта ал эшиктен ачылган кичинекей тешик аркылуу качууга жетишти. Бул жолу дагы аны кармап алышты. Жапон түрмө системасы бул күрөшкө чек коюусу керек эле. Йошини Саппородогу түрмөгө жөнөтүштү. Ал жерден аны 6 куралдуу корукчу түн күн дебей кайтарышат эле. Бирок Йоши бул жерден дагы качып кетти. Кантип? Саппоро түрмөсү корукчулары эки кечирилгис катачылыкка жол коюшту. Биринчиси, алар туткундун шыптагы вентиляция шахтасына киришин ойлошту, бирок полду унутушту. Экинчиси, алар коргонуу системасына ушунчалык ишенишип, туткунга кишен тагып коюуну унутушту. Натыйжада Йоши полдогу мыкты бурап, сууруп алды жана өзүнүн тамак иччүү табагын чукур казууда иштетти. Бул жигиттин өжөрдүгүнүн алдында баш ийебиз. 2016-жылы россиялык туткун Рустам Шахрутдинов анын ийилүүчү денеси түрмө эшигиндеги кичинекей тешикке батат деп ойлоду. Бул тешикчеден туткундарга тамак берилет. Жылаан адам деген атка конгон Рустам бул тешикке батып сыртка чыгууга жетишти. Албетте, планетабыздагы эң ийилүүчү адам бул тешикке кийим менен кыйналып батат эле. Рустам мынчалык кыйналбоону чечти жана кийимдерин чечип салды. Бирок күзөтүү камерасына түшүп калды. Качкын эч нерсе болбогон сыяктуу кийимдерин кийди жана чыгуучу эшик жакка карап басты. Аны тез арада кармап алышты. Рустам камерадан чыкканы менен түрмө ичинен кантип чыгууну ойлоп көрбөгөн. Бул кылыгы менен болсо корукчулардын көңүлүн көтөрдү. Йога акыркы жылдары аябай кеңири таралды, бирок ал түрмөдөн качып чыгууга жардам берет деп ким ойлоптур? Чой Гам, бул 50 жаштагы йога чебери, оорулукка шектелип камакка алынды. 5 күн камакта отургандан кийин ал Рустамга окшоп камактан качууну чечти. Ал дагы тамак берүүчү тешикчеге өзүн тыкты. Жылдар бою машыккан ийилчек денеси ага эч кандай кыйынчылык жаратпады. Рустамдан айырмаланып, ал камерадан эле качпай, түрмө короосунан чыгууну да ийгиликтүү ишке ашырды. Бул туткундун бою 153 сантиметр эле. Ошол себептен тешикчеге батып чыгуу ага бир топко жеңил болду. Качкандан кийин ал эркиндикте 6 эле күн жүрдү. Аны дагы колго түшүрүштү. Достор, бүгүн биз сиздерге топтогон кызыктуу маалыматтар мына ушулар болду. Эгерде видео сизге жаккан болсо, каналга жазылып, видеого лайк белгисин койгонду унутпаңыз. Бул бизге дагы да жакшы видеолорду чыгарганга жардам берет.